Бул Спутник кечи шаарчасындагы Жеңинжок көчөсүндөгү тротуар. Мындан ары жөө жүргүнчүлөр автоунаалар жүрүүчү жолго чыгып жүрүүгө аргасыз. Анткени дал ушул жерден тарта тротуар жок болуп кеткен. Жалал Абад шаарында тротуарга чыгып кеткен имараттар, курулуштар же орто жолдон жок болуп кеткен тротуарлар бар. Балким жеке менчик ээлеринин кенебестиги же тиешелүү кызматтардын чара көрбөгөндүгүнүн айынан жөө жүргүнчүлөрдүн жолу торолуп жаткандыр. Деген менен бул жагдай унаалар менен жол талашкан окуучулар, студенттер жана балалуу келиндердин өмүрүн тобокерге салат. Жеңинжок көчөсүндө мынау күн чыгыш тарабынын бардыгы аягына чейин тротуар жок. Тротуардынга эмелер менчик немелер кирип кеткен. Ошолордун баарын талкалап туруп тротуар кылыш керек да. Мисалы үчүн кара мыналар индустар чоң жол менен кетип атат. Эми ар түрлүү кокустуктар болуп калат да. Тротуар сөзсүз керек. Баягы чоң жол керек дейле, тротуарда сөзсүз керек. Сиз окуучулар трассага чейин чыгып басышат да. Анткени частный магазиндерди карасаңар, тротуарларга чейин чыгып кеткен да. Придется айланып ошо трассага чыгып өткөнгө окуучуларга. Балдар менен прогулкага чыксаң, тротуарда коляска менен жүрө албайсың. Анткени мондой дарактар, мисалы ошол Советтер Союзунда калып кеткен дарактардын тамырлары тротуарларды жарып ирген да, коляска жүрө албайт. Жөө жүргөн адам деле чалынып зорго басасың. Быйылкы жылы шаарда 11 чакырымдай тротуар салынганы менен жетишсиз. Кийинки жылы да тротуар салуу жана оңдоо иштери пландалууда. Бирок жергиликтүү бийлик кызыл сызыктан өтүп кеткендерге чара колдонуп, жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыздоого эрки жетеби, ал башка кеп. Эми бул коопсуздук именно жөө жүрүүчүлөрдүн баягы жашоочулардын коопсуздугу бизде биринчи кезекте турат. Ошон үчүн биз андай жака чыгып кеткендердин баарын буздурууга эркибиз жетет дегендей. Деген менен шаардык мэрия 2024-жылы салына турган жолдордун тротуарлардын долбоору иштелип чыкканын билдирет. Учурда кызыл сызыкка же тротуарга чыгып кеткен жеке менчик ээлерине эскертүү берип жатыптыр. Өтө чоң долбоорлор бар. Именно жолдорду оңдоо боюнча, тротуарларды куруу боюнча, ошолорго баягы үйүм менен чыгып калса деле, короосу менен чыгып калганда деле азыр долбоору даяр көчөлөр дагы бар. Азыр биз баарына эскертүү берип атабыз. Мына корооңо мынча чыгып кетипсиң, пескоблок туруп теги кирпич менен урупсың, бардыгын уже азыртан бузуп баштап, биз эртең уже кайра эмени долбоор башталгандан баштап, жаз келгенден баштап кайра бузуп баштайбыз. Өзүңөргө эле чыгым болуп калат депчи. Жалал Абад шаарында 2023-жылы жолго чыгып кеткен 97 объекти бузулган. Анын ичинен 57си тротуардын үстүнө курулган болчу. Шаардагы быйыл жаңыланган жолдордун тротуарларын тендерден уткан компания ал эми башка тротуарларды жол башкармалыгы куруп берүүдө. Аларды кабыл алганга чейин ар тараптуу комиссия түзүлүп, сапаты стандартка шай келсе, баланска кабыл алынары айтылды. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.